Oturunuzlar. Deputatlar, hurmatlı deputatlar, tizdanızlar, oturunuzlar. Hurmatlı deputatlar. 7-чакырылыштын депутаттары ант берип расмий түрдө кызматка киришкенине толук 1 жыл болду. Өткөн жылдын ушул күнү жаңы шайланып келген депутаттар алгачкы жыйынга чогулган. Биринчи жыйындан эле кабинет талаш, ажаткана сыяктуу чарбалык маселелерди көтөрүп, ал коомчулукта чуулуу талкууга алынган. Туалетный бумага биржелерин кыркып алыптыр дагы, аны чыгарат. Бу жашаш, иштеш возможнобу Кыргызстанда? Андан соң 10 күндүн ичинде парламент өзүнүн структурасын иштеп чыкты. 7-чакырылышта жогорку кеңеште 8 тармактык комитет жана 3 вице-спикер кызматы негизделди. Талант Мамытов төрага болуп шайланып, жылдын жарымында төрагалык милдет Нурлан Шакиевке жүктөлдү. Мени пиширип жегиле, колуңардан келсе. Пиширип жегилесизби, кекиликсизби? Түшүнүш үчүн дагы көптөгөн жылдар керек. Билип атасыз, сизди билимдүү Сиз уважайте возраст хотя бы. Возраст хотя бы уважайте. Возраст и так уважали. До этого дня уважали ваш возраст. Курматтуу депутаттар, сабыр кылыңыздар. Жакшына сүйлөсөңүз. Баягы немелер чогулуштарын немеде президенттик немелерде көрүп атпайлы. Жакшы деле жыйынтык жок да депутаттарда. Кыймыл жок. Анан биринин сөзүнө бири түшүнбөйт. Президентке жардамчы болсо болмокчу депутаттар. Президент жакшы жолдорду ачып, элге жакшы пайдаларын берип атат. Ошолорду депутаттар да колдогондо жылыбыз жакшы болуп, заманыбыз жакшы болмокта. Дагы бир эсте калчу кадамы Ак үйгө курчоо үчүн курулган тосмонун пайдубалы алынды. Муну төрага элге ачык болгусу келгени менен түшүндүргөн. Сентябрь айында жогорку кеңештин депутаттары маянасын жогорулатып, ар кандай чыгымдарга делген фондтун 2 эсе көбөйткөнү белгилүү болду. Буга чейин ар биринин фонду 40 000 болсо, эми 80 000 сомго көтөрүлгөндүгү айтылды. Өзү колунан келишинче депутаттык өз милдеттерин аткарып атат. Сессияга барып түрдүү маселелерди көтөрүп атат. Эми көргөндө көрүп калып атабыз. Публикага иштегени публикага иштеп атат. Чын жүрөктөн аракет кылганы чын жүрөктөн аракет кылып атат. Ошол депутаттардын ошентип сүйлөп турганы дагы өзү мыйзамдуу көрүнүш. Жакшы, ошол бийлик дагы ошол депутаттардын сөздөрүн угуп жакшы иштейт деген ойдобуз да. Аны менен катар тарыхта калчу чечимдерди кабыл алган учурлар болду. Мисалы, парламент бул жылы кыргыз-өзбек чек арасын ратификациялоо долбоорун 3 окуудан колдоду. Төрага Кыргызстанда казино ачууга уруксат берүү жөнүндө мыйзам долбоору талаш-тартыштан кийин кабыл алынды деп тапты. Акыркы жылдары Кыргызстанга орчундуу көйгөйгө айланган жол кырсыктарын алдын алуу максатында министрлик сунуштаган мас айдоочулардын күбөлүктөн ажыратуу мыйзамын кабыл алышты. Бир жыл ичинде депутаттардын ишине кандай баа бересиз? Бир иш байкадыңызбы, көрө алдыңызбы? Мен чын айтсам байкаган жокмун. Эми мына жаңы жылда жаңы ийгилик, ошо депутаттар дагы жакшы элге керектүү нерселерди кабыл алып, эл үчүн иштеп берсе жакшы болот. Иштеген жок. Мыйзам кандай бир мыйзам чыгаргандары эсиңизде калдыбы? Кайсы бир мыйзамдары? Кызыкканым деле жок, тиешелүү мыйзам чыгарбай атат. Мурдагы мыйзамдар эле иштесе ошол эле жакшы болот эле. Азыр эми аны жаңылоонун кереги деле жок, жаңыдан велосипед ойлоп табуунун кереги жок. Ар бир парламенттик жыйында түшкө чейин президенттин парламенттеги өкүлүнө түрдүү көйгөйлөрдү жеткирип баруу боюнча сунуштарды, маселелерди көтөрүштү. Учурда жогорку кеңештин депутаттары 1 жылдык ишинин жыйынтыгы боюнча шайлоочуларына расмий отчет тапшыра элек. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.